Assalamu alaikum oşkoğardın görücüleri, bizden kattalıuçular, jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандезler. Biz bugün Ноокаттабыз, тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Калилин айылында турабыз. Калилин айылында жакшы саяпкер чабандез балдардын үйүнө келдик. Жакшы өспүрүмдөр чыгат экен, сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай байкап туруңуздар кандай өспүрүмдөр экен. Маалыматын ээси Мирлан берет. Бизден алыстабаңыздар туугандар. Мирлан, ассаламу алейкум. Саламат. Иштер жакшы Мирлан? Ден соолук жакшы? Ушул өспүрүм чыгат экен да? Ушул өспүрүм чыгат. Канча жашар бул эми? Бышты. 3 жаш. Жазга жаңасы 4 жаш. Картинкага баштары жанагы. Bunun акасында тапкансыз го, 7 ай мурун. Атам чыгарган. Англичан деп тартып кеткенбиз ушул жерден. Ошол Ташкентке кетти эле. Ташкентке. Ошонун көрсө керек, Мама Садык деген ата. Мама Садык деген. Мунун акасы Ташкентке сатылган. Баягы эмилеке айтканда афгандар кызыккан, афгандар жетпеген ат деген, а? Ошонун үкасы экен да жаныбар бул. Буну тагама саткан. Тагама мен алдым. Таң кайра өзүңө өттү. Ооба, колуну да сатканбыз Бул наркылар менен акасы менен бирдей эле келген булар. Жок, бул кийин келген. Бул ошондо азыр азысы жок да. Ошондо породасы кандай болот мунун? Бул да ошо бек ат менен атасы английский чистый, апасы Чистокровный. Ахалтеки менен Стартикин Орловский энеси. Энеси Стартикин Орловский менен Ахалтекин. Атасы чисто английский. таза кандуу англис. Бою канча чыгат мунун эми? Боюну өлчөп да. Өлчөнбөдү? Футу кол таза мунун. 1.65 70ке барабы? Футу кол таза. Курчтугу, жүрөгү кандай эми? Мына турушу картинка экен. Улактарга салдык. Улактарга салындыбы? Жылоосу да жакшы. Жылоосу нелерин көрсөтүп беребиз эми быштынын. Бизден алыстабаңыздар. Бышты жаккан болсо экранга көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Мына аракетини көрүп турасыздар туугандар. Быштыны колдон чыгарбаңыздар. Мына Мирландан чыгып атат. Английский порода, англичан экен ошондо. Бул улактарга улак көрдүбү, салындыбы? Улакка салдык, ооба. Кирип чыгышы кандай эми мунун? Кирип чыкпаса, возвраты менен алабыз. Ат бышты улакка жарабаса возвраты менен. Мына ишинде атат коелу. Жашы чоң дегендер болушу мүмкүн да. Мушуларга калыс эле болду. Азыр жок экен, а? Мына көкүрөктөрүн аракка бурсаң, туяктарында жакындан тартайын эке туугандар. Көрүп турасыздар. Английский таза кандуу жылкыларды баалагандарга бир ошока айдап туруп бияка коёр койбойсуң арактан. Тегерет туруп бир коёр койчу, жеңилдигин дагы көрөлүчү. Английский жылкылар кандай болду экен, англичандар. Бизден алыстабай туруңуздар. Улакка жарап салыныптыр. Ой. Жеңил болот экен, Мирлан булар. Жеңил. Жеңилдиги. Кай ит кой жаныбар. Болду Мирлан. Ат болсо ушунчалык болор да аракеттери. Мунун акасы Ташкентке кетти дедиң, э? Жазда. Ошондо онун баасы айтылган эмес да ошондо. Мен эсимде калыптыр. Баасы айтылган эмес. Мунун баасы кандай болду эми? Баасы айтылабы? Баасыны кандай болот эми? Секрет койсок болбойбу? Сыр элеби? Бул дагы акасына окшоп чыгат баасы. Эми Мирлан буну сыр кылгандан эмне? Эми көңүлүнө туура келип, чөнтөгүнө туура келген чалат. Тарс эле баасын айтчы. Атка кызыккан адам билет. Баалагандар. Баасы 1 миллион кеми бар. 1 миллион кеми бар. 1 миллион кеми бар экен туугандар мына.
Англичанды баалагандар, таза кандуу англичандарга кызыккандар, экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар туугандар. Мунун эскерте кетебиз. Өзү Мирлан айткандай эле мунун акасын жазда чыгарганбыз. Мама Садык ака көрсөтөбү. Ташкенттен Мама Садык. Азыр сорундарга таштады болот. Ташкентке барып. Апарган эле. Ат карашына атакады. Мына Ташкентке сатылган аттын баласы туугандар. Баасы айтылды. Баласы эмес, үкасы. Үкасы дегеним, үкасы. Адашып кеттим, үкасы экен ал. 6 жаш болду, бул 3 жаш болду. Ол 6 жаш. Ооба. Бул 3 жаш. Мына кичине буруп койчу дене мүчөлөрүнү. Кайтарып. Жакындан. Басыга да коем. Басыга койгон. Бастырып. Муну менен кошулуп не чыгат эми азыр? Карабайыр. Карабайыр. Биринчи номерде. Мунун кайманаты барып, кайманатын сураппыз го. Ракш деген. Ракш кен кайманаты менеке туугандар. Болгон маалыматты жеткирип өттүк. Калган маалыматты Мирландын өзүнөн жеке номерлерин калтырдык. Байланыш ала бересиздер туугандар. Биринчи номерде Ракш. Англичтердеги атты мына чаап чыкты эми. Бул ат тууралуу да маалыматты беребиз бизден. Алыстабаңыздар. Чабандестерге сиздерден лайк болсун туугандар. Бизден жаңы чыгарылыштар туугандар мына чаап кетти. Бул кандай ат болду? Маалыматын эми сурайбыз сиздер менен чогуу күбө болобуз. Аттар жаккан болсо, экранга номерлерин чоң кылып жазып калтырып койдук. Байланыша бересиздер. Мирлан бул ат токтот эми маалыматты өзүң көрүүчүлөргө бер. Канча жаштагы ат, кандай ат дегендей. Жашы 6 жаш, 3 жаш. 6 жаш. Мына кабак кашы жайында экен аттын. Кыргыз жылкысыбы? Ооба, местный жылкы. Местный. Бейнин балдары. Кол бала чоңоюп турдун да, өзүңүн бейиңин балдары болсо. Туруп калды да. Туруп калдыбы? Аттын бою чак экен, а? Бою чак, ооба. Канча чыгат эми? Путу колу тазабы? Путу кол топ-таза. Үстүлөрү кандай? Крокодил. Бул эми улакка чаап салып көрсөңөр керек. Үйүрү, улагы. Үйгө койбойдук, ошо жылкыга минебиз. Жылкыга минилет. Тоташка, улакка. Улакка Акты жылтат эми. тек улагы жооп. Жооп. Атка куугуштары, качыштары кандай? Ha, Кууган, качканы кандай атка? катты жүгүрөт экен. Катуу жүгүрө. Күлүк. Скорость күлүк. Келип чаап көрсө. Топко туруштары кандай эми? Мындай жыйындарда Турат да каласа. турабы? Поворот эмелерин, нелерин көрсөтүп беребиз көрүүчүлөргө. Кыргыз жылкысын издегендерге Авраттору бар экен. поворотторун да көрсөтүп берем деди. Экинчи номерде кыргыз жылкысы болду туугандар. Эми Мирлан мунун баасы кандай болду эми кыргыз жылкысынын? Баасы Өзүнө жараша эле аттын 3,5 миңге. $3500. Муну өзүң айтканда улакка салып чаап көрсө болот деп калдың. Келип чаап көрсүн. Келип улакка алып кел деп мындай апара берет экенсиң да? Бир улакка чакырса. Ооба, мында жакыныраак жерге салып барам. Жакыныраак жер болсо улакка барат. Кайтыш жок. Эми номерлерди айтып атчы, телефондогу звонок токтобой койду го. 72 менен. Плюс 996 772 менен 98 39 98 39 39 номери менен байланыша бересиздер туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Соодага береке берсин. Ар бир жигитке ушундай аттарды миниш насип кылган болсун. Саламатта калыңыздар.